Hallo, Barbara. Herzlich willkommen zum 10. Deutschunterricht. Катталуучум Айзат Жуманазарбек кызынан суроо келиптир. Саламатсызбы? Айнен, кайнен жакшы түшүнбөй жатам, ушул жөнүндө сабак чыгарыңызчы кененирээк. Бул суроого жооп берерден мурда артиклдер тууралуу кененирээк үйрөнүп алалы, андан кийин ушул суроого жооп берем. Немис тилинде ар бир зат атоочу сөздүн өзүнүн роду болот. 3 род бар: мужской род, маскулин, женский род, феминин, средний род, Neutrum. Мужской род: der Mann, der Tisch, der Lehrer. Бул жердеги der сөзү ушул сөздөрдүн мужской род экенин билдирет. Die Frau, die Lampe, die Schule. Бул жердеги die сөзү бул сөздөрдүн женский род экенин билдирет. Das Kind, das Auto, das Buch. Бул жердеги das сөзү бул сөздөрдүн средний род экенин билдирет. Зат атоочу сөздөрдүн немис тилинде кайсы учурда мужской род, кайсы учурда женский род же средний род болушу тууралуу так эреже жок. Ошон үчүн сөздөрдү артикль менен бирге чаттоого туура келет. Der Mann, die Frau, das Kind. Ал эми ушул артиклдерди оңой эске сактап калуу үчүн бир канча эрежелердин топтому бар. Ал тууралуу 5-сабакта айтып өттүм. 5-сабактын видеосун жогорку ссылка аркылуу кирип көрсөңөр болот. Артикль деген эмне? Артикль бул ошол зат атоочу сөздүн алдында келген сөздөр. Der Student, ein Student. Der, ein булар артиклдер. Die Frau, eine Frau. Die, eine булар дагы артиклдер. Das Kind, ein Kind. Das, ein булар артиклдер. Артиклдер экиге бөлүнөт, белгилүү жана белгисиз болуп. Der, die, das булар белгилүү артиклге кирет. Eine, ein булар белгисиз артиклдерге кирет. Азыр эми белгисиз артиклдерди кененирээк үйрөнүп өтөлү. Мужской жана средний роддо сөздөрдүн артикли ein болот. Ein Mann, ein Kind. Женский роддо сөздөрдүн артикли eine болот. Eine Frau. Белгисиз артиклди кайсы учурларда колдонобуз? Кайсы учурларда eine, ein деп сүйлөшүбүз керек? Биринчи учур: нерсе же кандайдыр бир нерсе же адам биринчи жолу айтылганда. Угуучу кайсы адам же нерсе жөнүндө сөз болуп жаткандыгы жөнүндө билбесе. Das ist ein Student. Бул бир студент. Бул кандайдыр бир студент. Da ist eine Frau. Ал жерде бир аял бар. Ich habe ein Auto. Менде бир машинам бар. Бул жердеги ар бир мисалдан карап көрсөк, ein, eine сөзү кыргыз тилине бир деп которулду. Экинчи учур көптүн бири жөнүндө сүйлөгөндө. Так кайсысы экени маанилүү эмес. Ich brauche eine Tasche. Мага бир сумка керек. Көп сумкалардын ичинен кандайдыр бир сумка керек. Kannst du mir ein Buch geben? Мага бир китеп бере аласыңбы? Wir suchen ein Hotel. Биз бир мейманкана издеп жатабыз. Бул жерде дагы eine, ein сөзү бир деп которулду. Кандайдыр бир деген маанини билдирет. Үчүнчү учурда адамдын кесибин айтканда. Er ist ein Lehrer. Ал мугалим. Ist eine Ärztin. Ал дарыгер. Mein Bruder ist ein Student. Менин агам студент. Ушул жерде айта кетчү нерсе, адамдын кесибин айтканда артикль колдонбосок дагы болот. Er ist Lehrer, sie ist Ärztin, mein Bruder ist Student. Бул жерде Lehrer, Ärztin, Student зат атоочу сөздөрү артиклсиз колдонулду. Сөздөрдү качан артиклсиз колдонобуз, бул тууралуу атайын бир видео даярдайм. Бирок азырынча билишибиз керек болгон нерсе, кесип тууралуу сүйлөгөнүбүздө артикль менен дагы артиклсиз колдонсоңор дагы туура болот эсептелет. Төртүнчү учурда жалпы мүнөздөмө бергенде. Das ist ein interessantes Buch. Бул кызыктуу китеп. Er hat ein schönes Haus. Анын кооз үйү бар. Азыр эми белгилүү артиклге токтолуп өтөлү. Угуучу кайсы адам же кайсы нерсе жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билген учурда колдонулат. Ich habe ein Buch. Менде бир китеп бар. Das Buch ist interessant. Ошол китеп кызыктуу. Биринчи сүйлөмдө китеп белгисиз, ошондуктан ein белгисиз артикль колдонулду. Экинчи сүйлөмдө ошол эле китеп жөнүндө сөз болуп жатат, ошондуктан das Buch, ошол китеп. Биринчи сүйлөмдө айтылган китеп болгон үчүн das Buch ist interessant болду. Дагы бир мисал: Ich sehe eine Katze. Мен бир мышыкты көрүп турам. Die Katze ist groß. Ошол мышык чоң. Бул жерде дагы биринчи сүйлөмдөгү мышык бизге белгисиз болчу. Ал эми ошол мышыкты экинчи жолу кайталап айтканда die Katze белгилүү артикль менен айтылат. Белгилүү артикль колдонушубуз керек болгон экинчи учур. Сүйлөшүп аткандар экөөсү тең кайсы нерсе же адам жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билсе. Mach bitte die Tür zu. Эшикти жаап койчу.
Тигил эшикти жаап койшу деген мааниде. Бул жерде сүйлөшүп аткандар экөөсү тең кайсы эшик жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билет. Ошон үчүн mach bitte die Tür zu. Wo ist das Badezimmer? Ванна бөлмөсү кайда? Бул жерде дагы үйдөгү белгилүү ванна бөлмөсү тууралуу сөз болуп жатат. Үчүнчү учур, дүйнөдөгү жалгыз нерселер тууралуу сүйлөгөндө белгилүү артикль колдонулат. Die Sonne, күн, der Mond, ай, die Erde, жер планетасы. Die Sonne scheint. Күн жаркырап турат. Der Mond ist heute schön. Ай бүгүн кооз көрүнүп турат. Төртүнчү учур, өлкөлөрдүн айрым аттары менен. Негизи өлкөлөрдүн аталыштары артиклсиз колдонулат. Киргизстан, Казахстан, Deutschland. Кээ бир өлкөлөр немис тилинде артикль менен колдонулат. Die Schweiz, Швейцария, die Türkei, Турция, die USA, АКШ. Булардын артиклин билүү өтө маанилүү. Анткени мисалы Швейцария, die Schweiz, мен Швейцарияда жашайм дегенде ich wohne in der Schweiz. Die артикли дерге өзгөрүп кетет. Ich wohne in der Schweiz. Бешинчи учур, күчөтмө даражада сүйлөгөндө сөзсүз түрдө белгилүү артикль колдонулушу керек. Das ist das beste Restaurant. Das ist das beste Restaurant. Бул эң жакшы ресторан. Sie ist die beste Lehrerin. Ал эң мыкты мугалим. Эң сөзү менен, эң узун, эң бийик, эң кооз, эң кыйын деген сөздөр менен колдонгондо зат атоочу сөздүн артикли белгилүү артикль менен колдонулушу керек. Das beste Restaurant, die beste Lehrerin. Алтынчы учур уникалдуу нерселер менен. Der Präsident der Firma. Компаниянын президенти. Die Direktorin der Schule. Мектептин директору. Der Freund von Tom. Tomдун досу. Der Präsident hält eine Rede. Президент сөз сүйлөп жатат. Белгилүү жана белгисиз артиклдерди мисалдар менен салыштырып көрөлү. Белгисиз артикль. Ich kaufe ein Handy. Мен бир телефон сатып алып жатам. Белгилүү артикль. Das Handy ist teuer. Бул телефон кымбат. Белгисиз артикль. Белгисиз артикль. Wir suchen ein Restaurant. Биз бир ресторан издеп жатабыз. Белгилүү артикль. Das Restaurant ist sehr gut. Ал ресторан, ошол ресторан абдан жакшы. Белгисиз артикль. Da sitzt eine Frau. Ал жерде бир аял олтурат. Белгилүү артикль. Die Frau liest ein Buch. Ошол аял китеп окуп жатат. Бышыктоо иретинде бир кайталап өтөлү. Демек, белгисиз артиклдерди ушул учурларда колдонобуз. Кандайдыр бир нерсе же адам тууралуу биринчи жолу айтылганда, ошол адам же нерсени белгисиз артикль менен колдонобуз. Көп нерсенин бирөөсүн айтканда, кесипти айтканыбызда, белгисиз нерсе жөнүндө сүйлөнгөндө айны менен колдонобуз. Белгилүү артикль төмөнкү учурларда колдонулат. Мурда айтылган нерсе үчүн, сүйлөшүп жаткандарга белгилүү бир нерсе тууралуу сүйлөнгөндө, дүйнөдөгү жалгыз нерселерди айтканыбызда, эң деп айтылганда, күчөтмө даража менен, уникалдуу нерселер менен белгилүү артикль. Der, die, das менен колдонобуз. Белгилүү жана белгисиз артиклдин айырмасын сизде дагы да жөнөкөй эсте калыш үчүн мынтип үйрөнсөк болот. Биринчи жолу айтсак, ein Mann, ошол эле киши тууралуу кайрадан сүйлөсөк, der Mann. Биринчи жолу eine Frau, кайра эле ошол аял тууралуу сүйлөсөк, die Frau. Биринчи жолу айтылса, ein Kind, кайра эле ошол бала тууралуу сүйлөнсө, das Kind. Белгилүү жана белгисиз артиклдер Der, die, das, ein, eine кыргыз тилинде түзмө-түз котормосу жок. Анткени кыргыз тилинде артикль түшүнүгү жок. Бирок, der, die, das белгилүү артиклдери кыргыз тилинде бул, ал, тигил, ошол, белгилүү бир деген маанилерди туюнурат. Ал эми белгисиз артикль ein, eine бир кандайдыр бир деген маанини берет. Видео узун болуп кеткенине байланыштуу сабакты экиге бөлүүгө туура келди. Кийинки видеобузда кайсы учурда айнен, кайнен болуп колдонулат, ал тууралуу кененирээк айтып өтөбүз. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Эгерде видео силерге жаккан болсо, лайк басып, каналга катталып, досторуңар менен бөлүшө кеткиле. Ошондой эле немис тилинде силердин кандайдыр бир кыйналган темаңар болсо, же немис тили тууралуу кандайдыр бир сурооңор боло турган болсо, комментарийге калтыргыла. Буюрса, ал тууралуу видео жасаганга аракет кылам. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Чүс!